Номер birinci misal. Мындай дейт. Эки bölmödө 76 kişi var bolçu deyt. Birinci bölmödön 30 kişi, ekinci bölmödön 40 kişi çıkıp ketkenden keyin bölmödөгү адамдардын саны барабар болуп калды дейт. Мындай эсепте ар бир бөлмөдө канчадан киши болгон. Бул мисалды мындай кылып чыгаралы. Биринчи бөлмөдө x киши болсун дейли. Ал эми экинчи бөлмөдө y киши болсун дейли. Маселенин шартында мындай дейт. Биринчи бөлмөдөн x тескерисинче birinci bölmödөгү kişilerдің саны biz x dedik, ikinci bölmödөгү kişinin sanın y dedik. Meselenin şartında mınday deydi. Birinci bölmödөгү kişiden 30 kişi çıkıp ketse, ikinci bölmödөгүдөн 40 kişi çıkıp ketse, bölmödөгү adamdardын sanı barabar bolup kalgan deydi. Barabar x. Bul dele görüp turasыңар, eki belgisizi var. Bir tengdeme olup kaldı. Munda çıkpay demek emi bölmödөгү adamdardын sanын koşup koyulu. Birinci bölmödөгү adamdын sanına, ikinci bölmödөгү adamdын sanын koşsok 76 болот. Мына еми система пайда болуп чыгарууга мүмкүн. Так ошентип анда x y барабардыктын сол жагына алып өтөлү. Барабар 40 плюс 40 өзү минус белгиси менен калат. 30 плюс белгиси менен өтөт. Экинчи теңдеменин өзүн жазалы. Плюс барабар 76-га. Так, эки теңдемени системаны чыгарыш үчүн кошолу. Кошуш үчүн барабардыктын оң жактарына, сол жактарына кошобуз. X'ке x'ти кошсок 2x болот. Минус y менен плюс y жоюшуп кетет дагы. Анда мындай болуп калды. Сол жагы 76-га 30-ду кошсок 106 болот. Мынакей белгилери бирдей болсо кошулат. 76-га 106-ны. Андан biz 40-ты алып салабыз. 40-тын белгиси минус болуп атат. Демек 66. Анда оң жагы 66-га барабар болот экен. X'ти табыш үчүн белгилүү сан 66-ны белгисинин коэффициенти 2-ге бөлөбүз. X барабар 33 болду. X деген эмне? X биринчи бөлмөдөгү кишинин санын X деп белгилегенбиз. Анда эки бөлмөдөгү кишинин саны 76 болчу. Биринчи бөлмөдө 33 болсо, экинчи бөлмөдөгүнүн кишинин саны белгисиз болуп атат, барабар 76. Анда y-ти табыш үчүн 76-дан 33-тү алып салабыз. Y барабар 43 болот экен. Ошентип, биринчи бөлмөдө 33 киши, экинчи бөлмөдө 43 киши отурган экен. Кошкондо 76 киши болот. Эми экинчи бир мындай маселени чыгарып көрөлү. Номер, так, экинчи мисал дейлик, аны башка түс менен чыгарып көрөлүк. Биринчи темеден айырмаланып тургандай кылып. Так, номер экинчи мисал. Экинчи мисалда мындай дейт. Эгерде 5 орунду санды 9-га көбөйтсөк, ошол эле цифралар менен тескери тартипте жазылган санды алабыз. Бул санды тапкыла дейт. Так, макул 5 орунду сан болуп аткандан кийин 1, 2, 3, n, m дейли муну үстүнө сызып коелу. Себеби бул сандарды тамгалардын ортосунда көбөйтүү жок. Бул 5 орунду сан дегенди түшүндүрсүн. Ошону 9-га көбөйтсөк дейт. Ошол эле цифралар менен бирок тескери тартипте жазылган сан алынат экен. Анда m, n, c, b, a мына эркиндей сан пайда болот экен. Бул сандарды тапкыла дейт. Муну кантип тапсак болот? Өзүңөр көрүп турасыңар. 5 орунду, могу жерде көбөйтүү. 5 орунду санды 9-га көбөйткөндө кайра эле 5 орунду сан чыгыптыр. Демек анын орду 1 болот.
Эгерде A'нын ордунда жок дегенде эле 2 болгон болсо, анда 6 орундуу сан чыгып калмак. Ошентип А 1-ге барабар экен. Анда 1, B, C, N, M 9-га көбөйткөндө бул дагы айтам, ортолорунда көбөйтүү жок, бир эле сан деп түшүнөбүз. Анда M, N, C, B, A'нын орду 1 болуп калды. Бул дагы жанакыдай эле ортолорунда көбөйтүүсү жок сандар. Андан ары көздөй кеттик. Эми муну кандай деп чыгарсак болот? Демек, A'нын ордуна 1-ди койгондо мына мындай болду. Буягы дагы 1, бул жагы дагы 1 болду. Эми 9-ду M'ге көбөйткөндө акыркы сан мына цифрасы 1 болуш керек экен. 9-дун таблицасын эстесек, 9 жерде 9 гана 81. Демек, M'дин орду 9 болуш керек экен. Анда мындай болуп калат. 1, B, C, N 9. Азыр эми үстүн чийбей эле коелук, эсеп чыгарганга кичине оңойлуу болсун, сиздерге түшүнүктүү болуп калды болсо керек. Булар B көбөйтүлгөн, C көбөйтүлгөн эмес, бардыгы 1 эле сан дегенди түшүндүрөт. Себеби M'дин ордуна биз 9-ду алганыбыз, 9 жерде 9 81, акыркы цифрасы 1 болот. Анда 1, B, C, N, M'ибиz мынандай 9 болду. M'дин ордуна 1-ди койдук. Эми кайрадан эсепти чыгара баштайлык. 9-ду мына жерде 1-ге көбөйткөндө 9 чыкты. Демек, 9-ду B-га көбөйткөндө бул жака көңүл келген эмес. Эгерде көңүл келген болсо, могу жер 9 эмес, башка сан болуп калар эле. Анда кандай болот дегенде, B-нын орду 0 болгондо гана ушул шарт аткарылат. Анда 1, 0, C, N 9, ошону 9-га көбөйтүп турбуз. Ошондо 1, B-нын орду 0 дедик мынакей. Анда C, N 9 калды. Ошентип бизде 2 гана тамга калды, орду табыла элек. Аны эми могу жерден карайлы. 9-ду 9-га көбөйтсөк, 81 8 көңүлдүү. 9-ду M'ге көбөйтүп туруп, 8-ди кошкондо 0 чыгышы керек экен. Булардын бардыгында тең көбөйтүү турат. Анда кайра эле муну чыгарыш үчүн таблица билүү эле жетиштүү болот. 9-ду мына жерде 8 турганда гана 9-ду 8-ге көбөйткөндө 72 болот. Анан 8 көңүлдү кошкондо 80 болот. Ошентип N'дин ордунда 8 болуш керек экен. Анда 1, 0, C, 8, 9 көбөйтүлгөн 9. Тескери тартипте жазылганда S'нын орду биз айттык, N'дин орду 8 болуш керек экен деп. Анда 9, 8, C, 0, 1 болду. Ошентип табылбаган С гана калды. Көбөйтүүнү баштайлы. 9 жерде 9 81, 8 көңүлдө, 9 жерде 8 72, 72-ге 8-ди кошсок 80, кайра 8 көңүлдө болуп атат. Эми 9-ду мореки С деген санга көбөйткөндө 8 менен башталган сан чыгышы керек экен. Анда S'нын орду жалгыз гана 9 болору көрүнүп турат. Себеби жерде 9 гана 81. 10, 1, 0, 9, 8, 9. Ушул санды 9-га көбөйтөт экенбиз. Анда көбөйтөлүк. 9 жерде 9 81, 8 көңүлдө. 9 жерде 8 72, 8-ди кошсок 80, 8 көңүлдө болот. 9 жерде 9 81, 89 болот дагы. 8 жерде 1 9 болот. Чын эле мына бир эки санды 10.989-ду 9-га көбөйтсөк, мына эле цифралар менен тескери тартипте жазылып калды. 9 биринчи жазылды, мына бу жерде турат. 8 экинчи жазылды, 9 өз ордунда калды, 0 1 болду. Ошентип бир караганда кымбаттай көрүнгөн 5 орундуу санды 9-га көбөйткөндө ошол эле цифралар менен тескери тартипте жазылган санды тап деген, ал санды таптык. Жообу 10.989 экен.